Bir kişi yolda bara жатса, bir ayal kölden su alып жатыптыр. Анан аялга карап, "Чөмүчүңдөн суу ичип алайын" дейт. Ошентип чөмүчтө суу ичет. Анан аялга карап, "Эркектерге таң калсаң болот. Ушундай чөмүчтү ойлоп табып, аялдарга тартуулап коюптур." Анда аял ага карап, "Эрди эр кылгандагын, кара жер кылгандагын аял болот. Эркек 1000 ийилге жетишпесин, аялдын амалынан качып кутулбайт" дейт. Анан кичине текебирленип үстүнөн күлүп аялдын. Практика жүзүндө бир көрбөйлү, мага бир кылып көрбөйсүңбү, амалынан качып көрөйүн дейт. Кааласаң азыр мен сени 1 мүнөттүн ичинде ыйга татыктуу, анан сыйга татыктуу кылып коёмун дейт аял. Анан кана көрөйлүчү дейт. Анан аял жатып алып эле көлдүн алдында бакырышты баштайт. Айылдагы байкелери, тайкелери башкалар угуп, кыйгырып ал жактан чуркап келе жатты. Аял анан ордунан туруп, "Азыр менин байкелерим, тайкелерим келет, мен сени муну мени зордуктады деп айтамын, анан сени ташбаранга алышып, сени даргасышат" дейт. Туура айтасың, туура айтыпсың. Аялдан эч кандай амал качып кутулбайт экен. Тоба кыламын, өзүмө келдим. Андай дебегин дейт. Анан аял ордунан туруп, "Мен эми сени сыйга татыктуу кылып коямын" дейт. Мен сөзүнүн эсинен чыгамын. Ошентип аял сыйга татыктуу кыламын деп сөзүнөн чыгып, бир чака сууду алып көлдөн өзүнүн үстүнө куюп жиберет. Анан келген байкелерине, тайкелерине, "Мен көлгө чөгүп кетип жаттым, бул келип мени сактап калды. Көлдөн суудан чыгарып калды. Ушуга ыраазычылык сыйыны өз жайыга коюшубуз керек" дейт. Анда өмүрлүк жолдошу, байкелери, тайкелери келип, рахматын айтып, үйгө барып сыйлап, өзүнүн сыйын жайга коет. Аялдан эч кандай амал кутулбайт дегени салиха аял. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы, "Эгер салиха, ыймандуу, таквалуу, сен кеткенде өзүңдүн мал мүлкүңдү, динар дирхамыңды, байлыгыңды, өзүнүн намысыны сактай турган аялды Аллах Таала кимге берсе, бул дүйнөнүн жакшылыгын берип коюптур" дейт. Насирдин Апенди деп коет. Насирдин Апенди өзү динге жакын дербиш адам болгон, намаз окуган, таква. Бул Насирдин Апенди шагирттерине сабак өтүп, шагирттерге суроо берет. "Токойдун ортосунда дарат менен жүрсөңөр, алдыңардан бир арыстан чыгып калса эмне кыласыңар" десе, "Биз эч нерсе кыла албайбыз." "Эмне кылмакпыз?" "Эч нерсе кыла албайбыз." Ушул суроону кайра устазы Насирдин Апендиге беришет. "Ал эми өзүңүз токойдо дарат менен болуп калсаңыз эмне кылабыз?" десе, анда учурда биринчи даратка караш керек дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.